Arvagıla, hurmatly okuçular. Bugün biz Kırgızdan çıkkan barpırçı, kıylanı jengen alpırçı dep aytılmakçı Aytulu Barpı Alıkulov'tun çıkarmacılığına girgen turabız. Bugünkü sababımыздın teması Barpı Alıkulov, jakşı kız, özü kar, tili zar kız ırılары. Sababımыздın maksatı akım boyunca malumat alуу, jakşı kız, özü kar, tili zar kız ırılары menen tanışуу, jana akın tarabынан сүрөттөлгөн kızlarda bolчу эки карама каршы сапаттарды аңдап билүү. Bulardan сабак алып, оң жолго багыт алуу, ыймандуу, акыл эстүү болууга калыптануу. Барпы Алыкулов 1884-жылы азыркы Жалал Абад областына караштуу Сузак районундагы Ачы деген айылда туулган. Мен башында эле айтып коеюн, китебиңерде 1884-1940 деп өлгөн жылы туура эмес көрсөтүлүп калган. Ошону оңдоп алгыла. 1949-жылы Борбор шаар, ал кездеги Фрунзе, азыркы Бишкек шаарында каза болгон. Сөөгү Аларча көрүстөнүндө. Ошол жерге коюлган. Бүгүн ак кыштан салынган мүрзөсү турат. 1929-жылы каты ооруп, ошондон кийин эки көзү тең көрбөй калат. Негизи көзү 11 жашынан кийин эле ооруган экен. Ошол жүрүп акырында көрбөй калган. Анын айтуусу боюнча элдик фольклордун Кул мырза жана Аксаткын, Жалайыр жалгыз сыяктуу дастандары жазылып калды. Көзү ажиз болсо да, көкүрөгү менен баарын көрүп билген. Шамал, ажал, адам, от, дүнүйө, көз, айт десе, ала тоо көрккө келбейт, эл болбосо деген сыяктуу философиялык ырлары анын ой жүгүртүүсүнүн кенендигин, кыргыз сөздөрүн мыкты колдоно билгендигин далилдейт. Барпы Алыкулов талим тарбияга түздөн-түз үйрөтүүчү ырларды көп чыгарган. Мына бүгүнкү сөз кыла турган жакшы кыз, өзү каар, тили зар кыз деген ырлары мына ушуга түздөн-түз жооп берет. Анын ырларын жазып алуу 1943-жылдан башталган. Айтылуу акын кишинин шакирти, жердеши Түмөнбай Байзаков деген болгон. Мына ушу кишинин эмгеги зор. Себеби ушу кишини жетелеп жүрүп, түздөн-түз чыгармаларын жазып калганга аракет кылган. Ошонун негизинде сакталып калды деп ойлойбуз. Себеби Барпы Алыкулов өзү катсабастыгын жойбогон адам болгон. Жаза алган эмес, өзүнүн чыгармаларын кагаз бетине түшүрө алган эмес. Ооз-эки түрүндө эл арасында жашап келген. Ошол эл арасынан чогултуп, акындын өзүнөн сөзмө-сөз жазып алып отуруп, ушу чыгармачылыгы бүгүнкү күнгө жетти десек болот. Кыргыздан чыккан барпырчы, кыйланы жеңген алпырчы деп айтылуу акыныбыз Байдылда Сарнобаев ырдаган экен. Жарышка түшсө жел менен жаактуу пенде жеңбеген деп төкмө акыныбыз Осмонкул Бөлөбалаев айтып кеткен. Кыйындыкты тез билген, кысталышта сөз билген, актаңдай асыл акындан калышпайсың барпырчы. Ар дайым болсун оюңда, акындык салтың оңунда, арыштайсың барпырчы деп жеңи жок акын айткан. Эми биз бүгүн жана жогоруда айтылгандай эки ырына токтолобуз. Жакшы кыз, анан өзү каар, тили зар кыз деген. Алгач жакшы кызына токтололу. Китебиңерди ачып, китебиңердин 214 бетинде баарыңар текстти карап, көз жүгүртүп, көркөм окуганга
hareket kılalım. Sayragan jaykı bulbul küldün görkü, jarkırap jaynagan kız üydün görkü. Жазында жайкалган чөптөңдүн көркү, сулуугуз суктандырган төрдүн көркү. Далида сындап өргөн кара чачы, маңдайга келишимдүү калем кашы. Далида деген, далыда деген, демек, диалектизм катары мен көрсөтүп атам, ушуларга көңүл бурса деп. Алдын сызып коюп аткан жерлерим белгилеп, мына өзүңөр таанышканда ушуларга китебиңерде дагы булар көрсөтүлгөн. Демек, дали деген, далы деген түшүнүшүбүз керек, диалектизм катары. Сөздүк иштерин кошо жүргүзөбүз. Ошондо ушулардын баардыгын өзүңөргө билип түшүрүп калгыдай болушуңар керек. Жакшы кыз, жайкы таңдай үйдүн куту, аңкыган гүл бурактай кыздын жыты. Аңкыган. Демек, жыпар жыттуу, гүл бурактай делинип атат. Берметтей жаркыраган катар тиши. Келтирип сайма саят анын иши. Берметтей жаркыраган, демек кооз салыштыруу кетип атат. Келтирип сайма саят, демек уз, колу билги. Элдин баары эле сайма сая албайт. Онун иши, онун дегенибиз диалектизм катары каралыш керек. Ал, анын деген. Автор негизи Барпы Алыкулов. Жогоруда айтылгандай, ошол түштүк диалектисинин өкүлү. Ошон үчүн ал кишинин чыгармачылыгында диалектизмдер аябагандай көп колдонулат. Китеп жазуучулар болсо, анын чыгармачылыгын берүүчүлөр окуу китебинде өзгөртүүсүз берүүгө аракет кылышкан. Ак бетке жарашыктуу кошмок калы. Көз артат көрүп калган жандын баары. Болот деп тагдыр буйруп кимдин жары. Оймоктой оозун кара, майнын күлгөн, чолпондой көзүн кара, таңда күйгөн. Кошмок калы деген, кош кал, кал. Мисалы, жүздө, адамдын жүзүндө, бетинде калы болушу мүмкүн. Демек, ошол калдын дагы жакшы кызга жарашыктуу көрүп берип тургандыгы жөнүндө айтып атат. Көз артат дегенде мен атайын фразеологизм катары көрсөтүп атам. Демек, көз артат, суктанат деген мааниде. Демек, фразеологизм катары өзүңөрдүн сөздөрүңөргө жазышыңар керек. Оймоктой оозун кара, салыштыруубуз. Оймоктой. Оймок деген өзү сайма сайганда, шырдак шырыганда, ийне колго кирип кетпеш үчүн уздары ошол сөөмөйүнө, бармагына оймок тагынышкан. Ал өзү тегерек болгондуктан ошол оозду ошол оймокко салыштырып атат. Майын күлгөн, мындай жылма деген мааниде, жагымдуу деген мааниде, фразеологизм. Чолпондой көзүн кара, жаркырап турган деген мааниде автордун салыштыруусу өтө күч болуп атат. Бир күлсө сүйүнчүгө берер элем, кетсе да өмүр бою тапкан дүйнөм. Жакшы кыз эн атанын ырыскысы, турмуштун тунук таза уюткусу. Уккандар жалган дебес ырымдышы. Демек, ошол тунук таза деген сөздүн өзү айтылып аткан деле ошол көркүн чыгарып турат. Уюткусу деген ошол эң жакшы нерселердин уюган жери деген мааниде. Уютку деген сөздү дагы автор колдонгон. Кийинки эми өзү каар, тили заар кыз. Өзү каар деген аябай каардуу. Тили заар деген бул аябагандай сүйлөгөндө тили адамга ушундай курч тийген, жагымсыз деген маанини түшүндүрүп атат. Бир сөз менен айтканда, жаман кыз дегенди берип атат автор. Айылдан айыл кезген кыз, ата-энеден безген кыз, чарчабай басып жүргөн кыз, ушактын сөзүн сүйгөн кыз, уяты жок таскак кыз, этек жеңи баткак кыз, кашына көөнү сүрткөн кыз, кишинин баары үрккөн кыз.
Demek bu жерде gezgen kız dep. Demek ошол айтылышы боюнча диалектизмге ыктап берилип атат. Кезген деген мисалы кеткен, басып кеткен деген сыяктуу маанини түшүндүрүп атат. Уяты жок таскак кыз, таскак, баткак дегендерди демек. Ошол жакшы салыштырган. Таскак деген жаны тынбаган, жүгүрүп бир жакка кетип калган деген маанини берип атат. Этек жеңи баткак кыз, таза эмес. Жүрүм туруму өзү аябагандай, өзүн карабаган кыз деген сыяктуу, жүдөмүш кыз деген сыяктуу маанини берип атат. Кашына көөнү сүрткөн кыз. Жакшынакай боеп алган эмес, мисалы, кашына көөнү сүрткөн кыз. Ал жарашыгы жок. Бетин шалтактатып аткан мына бүгүнкү күндө да бул маселе өтө актуалдуу турат. Үрккөн кыз, качкан кыз. Демек, элдин баары ошол ал кыздан качып аткандыгын, үркүп аткандыгын, чочуп кетип аткандыгын, жакшы көз менен карабай тургандыгын берип атат. Балтыры жоон күчтүү кыз, күрөктөй орсок түштүү кыз. Демек, салыштыруу иретинде берип атат. Ошондой эң бир мындай бир жарашыксыз көркү жөнүндө сөз болуп атат. Орсок тиш дегени демек, ошол тиштерден бөлөк бөлүнүп турган, өйдө чыгып турган тишти орсоюп деп айтат. Демек, аны да салыштыруу иретинде берилип атат. Мойнуна баарын таккан кыз, момундар үчүн мастан кыз, жумуш кыл десе сулкуюп сом темирдей жаткан кыз, 16да көпкөн кыз, озуну өзү өпкөн кыз. Демек, мастан деген сөз дагы кыргызда ушул жаман сапат катары кыз баласына бериле турган сапат. Сом темирдей деген. Демек, сулкуюп эч нерсе кылбай автордун салыштыруусу күч болуп атат. Кыймылдабаган деген маанини түшүндүрүп атат. Демек, жап-жаш туруп, мисалы, 16да көпкөн кыз деп атат. Жаш туруп, озуну өзү өпкөн кыз деп ачык эле айтып атат. Кыз бала өзү ийкемдүү, тартынчаак болуш керек да. Ырысын жерге тепкен кыз, ымандан ыраак кеткен кыз, ушак айтып айылга азандан мурда жеткен кыз, нан ордуна аш кылат, ичкениңди таш кылат, айыбын айтсаң алкынып, сенден мурда кол сунат. Демек, ырысын тепкен деп өзүнүн жакшы нерсесин колунан чыгарып ийген, багын өзүнөн алдырып ийген деген бул ырысын тебүү деген фразеологизм. Муну өзүңөргө сөздүгүңөргө жазып алсаңар болот. Азандан мурда, эрте деген. Ушак айтып айылга, таң атпай эле, уктабай таң азандан барып, ошону айтмайын жаны жай албаган адам экендиги жөнүндө айтайын деп атат. Ичкениңди таш кылат. Муну да фразеологизм, таш кылуу, ичкенин таш кылуу. Демек, аш кылбоо деген мааниде фразеологизм катары карасаңар болот. Айыбын айтсаң алкынып деген жулунуп, ажаан мындайча айткан. Сенден мурда кол сунат. Демек, кол сунат дегенде да фразеологизм катары карасаңар болот. Buğday kuğurat til menen, muğuntat zar zil menen, özü kara bulgыстын, tili zar bulgыстын. Mingdin biri ушундайдан кутулбай, кыжы-кыжы түгөнбөйт, кыздын көбүн күнөөлөйт. Демек, buğday kuğurat. Демек, аябай бул фразеологизм, демек, сайрайт, аябай көп сүйлөйт деген мааниде туруп атат. Tili zar, demek aябагандай tili ушунчалык адамдын сай сөөгүнө жеткен, аябагандай бирөөнү басынткан, өтө жагымсыз деген мааниде кетип атат. Кыжы-кыжы түгөнбөйт дейт. Мына муну дагы фразеологизм катары карап, ошол бул мындай кыздар жүргөн жердин бардыгында тынч эмес деген маанини түшүндүрүп атат.
Эми бышыктайлы. Өтүлгөн сабагыбызды Барпалыкулов тууралуу кандай маалыматтарды билесиңер? Демек, өмүрү чыгармачылыгы боюнча кыскача айттык. Кана эсиңерге салгыла. Анан кыздардын жакшы жаман сапаттары боюнча мына ушул чыгарманын негизинде Вендин диаграммасын толтуралы. Жакшы кыз, жаман кыз. Демек, алардын айырмачылыгы, окшоштук жактары Вендин диаграммасы аркылуу берилсин. Кана ким сүйлөйт? Барпакын жөнүндө. Азаматсыңар. Эмесе үйгө тапшырмалалы. Биринчи, адам сапаттарын ачып берүү үчүн акын колдонгон көркөм сөз каражаттары кайсылар? Экинчи, жакшы кыз менен жаман кызга класстер түзүү. Үчүнчү, ырдан жаттап көркөм айтуу. Мына ушундай чакан тапшырма көрсөттүм. Эгер мүмкүнчүлүгү болсо, демек ушул жакшы жаман сапатка байланышкан кыргыз эл макалдары толтура китебиңерде дагы берилген ушул Барпы акындын чыгармачылыгына байланыштуу, чыгармаларына байланыштуу. Мына ушулардан өзүңөргө жазып алып, жаттап айтып берсеңер, андан беш бетер жакшы болот. Эмесе, урматтуу окуучулар, биз ушу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Кийинки көрүшкөнгө чейин аманчылыкта бололу.